Саламатсыздар, урматтуу достор. Биздин каналдын катталуучулары жана агайлар, эжекейлер, кесиптештер. Бүгүн мен Мадалиев Асылбек Санарип Академиясынын онлайн курстарынын тренери сиздерге видео сабактарды даярдоодо кетирилген кемчиликтер жана звуктун настройкасы, үндүн настройкасы жөнүндө маалымат берем. Биз мурунку сабагыбызда биринчи кезекте биздин каналга катталып коюңуз, ошондо биздин сабактарыбызды биринчилерден болуп көрөсүз. Биз мурунку сабагыбызда FreeCam жана BodyCam деген видео сабактарды даярдаган программалар жөнүндө маалымат бергенбиз. Эгер сиз мурунку сабакты көргөн эмес болсоңуз, анда биздин каналга катталып, видео деген бөлүмгө кирип, биздин мурунку көптөгөн пайдалуу маалыматтарыбызды, сабактарыбызды көрсөңүз болот. Анда биринчи ушул программаны кирели. Саламатсыздарбы? Бул программа аркылуу биз видео урокторду, видео сабактарды кантип даярдайт маалымат бергенбиз. Көптөгөн мугалимдерибиз бул сабактарды көрүп, үйрөнүп, бир топ сонун видео сабактарды тартышты. Эми кемчиликтери болсо бир топ кыйынчылыктарга туш болушту, көбүнчө звук боюнча, үн боюнча. Сапаттуу үн жазуу жана ар кандай видео урокто шумдар пайда болуп, жакшы үн жаздыра албай жатабыз деген көптөгөн суроолор болду. Эми ошону биз кантип ошол маселени чечтик жана сиздерге ошол маселени чечүүгө жардам беребиз. Мындайча айтканда, видеону сапаттуу үн менен жазууга аракет кыласыздар. Биз дагы наушник деле жазганбыз. Мисалы, бул жерден биздин биринчи видео сабактарыбызды көрсөңүз, сапаты анча эмес, звукта. Саламатсыздарбы достор, бүгүн биз сиздер менен электрондук справка алууну көрсөтөбүз. Бул кандай справка? Мисалы, бул биздин видео урогубуз наушникте жазылган. Эми азыр биз жазып жаткан микрофондун сапатын көрүңүз. Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер, агайлар, эжекелер. Бүгүн мен сиздерге көрдүңүз, сапаты мурункуга караганда бир топ жакшы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин видео уроктун катышуучулары бүгүн сиз бул бир топ эле мен азыр сүйлөп жаткан жана менин үнүмдү запись кылып аткан микрофон дагы бир топ эле сапаттуу жазат. Эмне үчүн биз наушниктерди сунуштабайбыз? Себеби ал жакта эң сапаттуу үндү жазуучу приборлор жок. Ошондуктан эгер сиз видео сабагыңызды сапаттуу кылам десеңиз, анда сизге Boya деген микрофонду сатып алышыңыз керек болот. Бул өтө арзан эле турат, көп каражат кетпейт. Жана бул микрофонду сатып алсаңыз эч качан өкүнбөйсүз деген ойдомун. Себеби телефонду да колдонсоңуз болот, видео монтаж кылганда көптөгөн үндөрдү жана блогерлер арасында видео менен иштегендер сөзсүз Boya фирмасынын микрофондорун колдонушат. Сапатына өтө кепилдик берилген фирма. Баз 2800-дун тегерегинде турат. Балким андан арзан тапсаңыздар да болот. Бишкекте, Ош шаарында дүкөндөрдү бар. Ушул мен сүйлөп жана менин үнүмдү жазып аткан микрофон дагы ушул маркадагы микрофон. Boya M1 деген. Бул микрофон бир топ сапаттуу жазат наушникке караганда. Андан кийин мындан да сапаттуу кааласаңыздар, анча кымбат эмес, $100, $200 эмес, сонун микрофон бар. Бул жерде Fifine деген $29 турат. Бирок сапаты укмуш, эч кандай кыйын эмес, устройствосы, компьютерга туташтырууда оңой. Жана блогерлердин видео жасагандардын ичинде эң популярдуу, практикадан өткөн укмуш сонун микрофон. Аны AliExpress дүкөнүдөн заказ кылып алдырсаңыздар болот. Ал микрофон көпчүлүгүндө отзывдары жана колдонгондордун арасында өтө сонун мактоолорду алган микрофон.
Эми караңыз, эки микрофонду дагы алууга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда келиңиз. Компьютердин өзүнүн ноутбуктун өзүнүн же болбосо сиздин наушнигиңиздин аркылуу үндү жаздырууга аракет кылабыз. Бирок сапаты анча болбойт, бирок жоктон көрө жогору, мындайча айтканда. Анда эмне үчүн сиздерде үнүңүздөр шум чыгат же болбосо такыр эле чыкпайт. Анда микрофон бөлүмүнө киребиз. Бул Bodycam программасы. Микрофонго киргенинизде бул громкосту 100гө көтөрөсүз, экөөсүн тең. Андан кийин бул жерде основной устройствода микрофонуңуз сиздики звуковой устройство болгон болушу мүмкүн. Ушул жерге кирип, сиз микрофонуңузду тандашыңыз керек. Эгер наушник сайсаңыз, мисалы мен наушнигим аты Logitech USB деп аталат. Ушулду тандасам, анда менин үнүм наушниктен жазылат. Азыр мен колдонуп жаткан бул жердеги микрофон. Эгер сиздерде ушул жерде эч кандай микрофон чыкпаса, демек анда сиздин микрофонуңуздун драйвери орнотулган эмес болот. Анда такыр эле сиздин микрофонуңуз иштебейт жана сиз үн жаздыра албайсыз тилекке каршы. Ошондуктан бир гана настройка ушул жерде. Эгер микрофонуңуз иштеп жаткан болсо, анда настройканы бассаңыз, бул жерден үнүңүз көрүнөт. Эми караңыз, бул жерде биздин үнүбүздүн сигналы жок. Эми бул жерден микрофонду бассак, анда биздин үнүбүздүн сигналы бул жактан чыгат. Башка көңүл бура турган нерсе, бул жерде мисалы сиздин бул дополнительный микрофон, кошумча микрофонуңуз болсо бул жерден чыгат. Сиз компьютеруңузду туташтырганда сөзсүз түрдө ушул жерден микрофон чыгыш керек. Эгер микрофон чыкпаса, демек анда сиздин микрофонуңуз компьютерга туташпады дегенди билдирет. Мисалы азыр наушникти койдум. Бул жерде караңыз, бул жерде микрофондун бардык үндөрү чыгып атат. Мисалы биринчиде турган менин наушнигимдин үнү, алда үн жазып атат, наушнигимдин микрофону, бул жерде жөнөкөй микрофон боя. Башка эч кандай настройка жок. Бул жерде эгер ушул үндөр чыгып аткан болсо, демек сизде микрофон иштеп жатат. Барыңыздарга ийгилик, эч кандай башка настройка жок. Ушул жерден записти басып, сапаттуу үн менен видео сабактарды даярдасаңыздар болот. Микрофонго сүйлөп атканда, эгер устройство компьютердин өзүнүн микрофону болсо, катуураак, анан жакынга келип сүйлөш керек. Эгер наушниктин микрофону болсо, анда анча жакын эмес, бир аз алыстан сүйлөш керек. Себеби эгер сиздин оозуңузга микрофон жакын болсо, албетте ар кандай шумдар чыгып калат. Бул маалымат пайдалуу болсо, биздин каналга катталып коюңуз жана биздин кийинки сабакты биринчилерден болуп көрөсүз. Барыңыздарга чоң